союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев Талас облусундагы Киров районуна караштуу Чымкент кыштагында 1922-жылы 13 апрелде дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. Калктын башына кара түн түшүп, 1941-жылы Улуу Ата мекендик согуш башталат. Мекенди коргоо үчүн кыргыз жигиттери майданга аттана баштайт. Чолпонбай Төлөбердиев да ошол эр азаматтардын катарында 1941-жылы декабрь айында Кызыл армиянын катарына кошулат. Ошентип 19 жашка толгон жигит кандуу казакка аттанат. Чолпонбай Төлөбердиев баскынчылар менен болгон айылышкан кармашта Воронеж облусунун Лестейский районуна караштуу Селярный кыштагында шотууда болуп көрбөгөн элетип көрсөтөт. Согуш оту алууланып турган 1942-жылдын 6 августунда Төлөбердиев Воронеж фронтунун 6 армиясындагы 160-аткыштар дивизиясынын 636 аткыштар полкунун жоокери болчу. Ошол күнү полк Дон дарыясынан бир өзүнө ээлеп турган. Ал эми дарыянын ары жагындагы Селярный кыштагы душмандын карамагында болчу. Фашисттер кыштактагы 120 метр бийиктиктеги дөңсөөгө тыгыз жайгашып, советтик аскерлерге каршы ок жаадырып өткөрбөй турушкан. Ошол күнү жогору жактан айылды кандай гана болбосун ээлегиле деген буйрук келет. Аны аткаруу үчүн Чолпонбай 10 жоокер менен бирге душмандын уюгун көздөй жөнөйт. Советтик аскерлер сууну сүзүп өтүп, каршы жээкке чыгат. Бирок немистердин дөңсөөдө жайгашкан замбиректери тынбай ок чыгарып, алардын жолун торойт. Кыштактагы ээлөөнүн жалгыз жолу замбиректер жайгашкан зотту жок кылуу эле. Ошондо 20га жаңы толгон кыргыз жигити баарын өз колуна алат. Алгач курунан 2 граната алып чыгып, ок чачкан уюкка ыргытат. Жардыруудан улам замбиректер бир саамга тынчый түшөт. Чолпонбай аларга карай жүгүргөндө оң далысына ок чеп жыгылат. Бирок жарадар болгонуна карабай, бүт күчүн жумшап, зоттун оосун денеси менен басып чыгылат. Анын бул эрлиги душмандын ок атуусун аз убакытка болсо да токтотот. Бирок бул кызыл армиячылар үчүн жетиштүү эле. Алар чабуулга өтүп, зотту жок кылып кыштакты ээлешет. Согушка аттанып жаткан кезде аны сапарга узатуу үчүн жакшы көргөн кызынын келгендиги кыз сүйүктүүсүнүн колуна 40 жолу кармап, көзүнө жаш алгандыгы жазылат. Ал эми Баатырдын айылындагы музейинде анын фронттон Гүлнар аттуу кызга жазган каты бар. Анда: "Кандайсың сүйүктүүм Гүлнар? Согуш катуу жүрүп жатат. Душмандар менен тынбай салгылашып жатабыз. Акыркы күндөрү уйкудан да калып жүрөм. Сенин жазган каттарыңды алып жатам. Сага сүйүнүчтүү кабарым бар. Айтсам, мен көптөн күткөн комсомолго да өттүм. Мындан ары сен, комсомол жана өзүм үчүн жашайм" деп